Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен дагы бир өзүм тажрыйбаман пайдалуу бир кеңеш менен бөлүшөйүн деп чечтим. Негизи жер аянты бир аз азыраак болгондо жерди үнөмдүү пайдаланууга муктаж болот экенбиз. Могу көрүп жаткан бадыран өсүп жаткан жер узуну бир 3,5 турасы 1,5 метр болгон жер болчу. Жолдун бою. Анан могу тегеректерин тактай менен мону тозуп, кыктан тыштап, бадыран тигип койгонбуз туугандар. Бадырандарды мына жыгачтан керме кылып, ага мондай жиптерден байлап койду элек. Мынакей бадырандарыбыз буйруса ушуга чырмалып өзүп, жакшы түшүм берип атат. Түшүмү жакшы. Арылар чаңдаштырып атат. Түшүмдөр монтип байланып. Монтип өстүргөн абдан пайдалуу экен. Жип байлап өстүргөн. Анын үстүндө бадыран билесиздер, күн жерде да өтө көп сүйө бербейт. Бул жер көп күн ачуу тийбей турган жер. Биякта мондай жапай жүзүмдөр өсүп турат. Биякта мондай кокон гилястар коебузбу? Калированный черешня өсүп турат. Алмал менен күн тиет бул жерге. Ушул жерде ылайыктуу экен бадыранга. Ал болсо бадырандар бат эле жалбырактары саргайып калчу эле жүдөп. Буюрса жакшы көз тийбесин. Анан экинчиден, туугандар, могул толуктун ачып турган кызы чумадай турган. Өткөндө видеодо Малина Ежевикага берип атканыбызды көрсөттү элек. Ачтыган кызды могу челеке 2 пушка куйдум. Пушканы эле сусуп алып, бадырандын түптөрүнө куюп атам. Куярдын алдында сөз бадыранды сугарып алыштыр керек. Курак жерге жакшы сиңбей калат. Көре түптөрүнө куюп атам. Токтун кызы бул маселе эмес. Айыл жергесинде ар бир үйдө бар. Жок болсо коштон ыска айтсаңыз, алып тазалап кетип оканам деп сүйүнсө керек. Бирактан ар кандай химияларды бергенден көрө органикалык ушундай азыктардан бериңиздер туугандар. Түшүмүңүздөр мол болсун. Кандай натыйжа болуп атат, ал тууралуу кезектеги биздин чыгарылыштан көрөсүздөр. Андыктан биздин каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, коңгурочону басып коюңуздар, кызыктуу видеолорду өткөзүп жибербеңиздер. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.